Кыргызстанда кландык башкаруу системасы кенен тамырлашкан. Эгемендиктин алгачкы жылдарынан эле кулачын жайган тармак катары айтылып келет дейт эксперттер. Акаевдин тушунда үй бүлөлүк кландык, Бакиевдин убагында ага кошумча криминалдык кландык башкаруу актуалдуу болгон болсо, Алмазбек Атамбаевдин тушунда да бул башкаруу системасы күч алган. Ал эми азыркы өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун тушунда тууган урук куда сөөк болуп бир топ эле сындар айтылып келет. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков кайсы бир жерде үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербей турганын айткан. Андайга мындай ишенбегиле деп, эми ошол жердекилер дагы күнөөлүү да. Тууганын десе эле өкүл баласы ишене алабы ошого? Анда сураш керек да. Тегерек бар ушундай келип атат, ушундай кылып атат, ушундай деп атат десе айтат да. Аппаратын айтат. Мен аппаратка айтып атам, баарын айтып атам. Бүт баарына тең. Жанагы семейный кланы маселе болбош керек. Башка мен тууганымдын чыкканда болсо маселе койсо айткыла мага. Айткыла. Андайды жакындатпа деп атам. Анан өкүл бала, анан оптимизация кылып, бүт ветеринарлык врачтарды кетирип атат деген текшертем буну. Чын болсо, аны жоопко тартабыз буну. Кыргызстанды азыркы учурда кимдер башкарууда дегенибиз ажообуз айткандай башкаруу системасы бизде туруктуубу? Так болуп тургандар кимдер? Кызматы жогорулап тааныш билиш менен келген айрым чиновниктер бүгүнкү күнү Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карап жаткан жокпу? Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков өлкөгө кандай президент келсе да ал баарына калыс жана бийлик бутактарына дос тууган, куда сөөк деген дарттан алыс болушу керек деп айтып эле келет. 2018-жылы өткөн курултайда бийлик эч качан бир колго топтолбошу керек, ага Кыргызстан жол бербеши керек деп айтканы бар. Bir dağı prezident, bir dağı siyasi top, bir dağı partiya Kırgızstanda birlikte monopolizasyalaugu, birlikte bir kolga toplaugu biz hiç vaqtda yol vermешimiz керек. Бұл biz үшін aymagандай maanilүү. Men эми докладымдын негизги бөлүгү бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жөнүндө. Өткөн жылы Кореянын президентине парламент импичмент жарыялады. Koreya президенттик мамлекет болуп эсептелет. Корея парламенттик мамлекет эмес. Бирок элестете аласыңарбы? Күчтүү президенттик болгон мамлекетте парламент президентке импичмент жарыялап атат. Бизде ошондой парламент барбы Кыргызстанда? Дегенде баарыбызда жооп болот жок. Тилекке каршы. Мамлекеттик башкаруу борбордук бийлик болгондуктан ага ар дайым элдин сын пикири айтылып келет. Анткени борбордук бийликтин колунда баары бар. Андыктан кызматка келгендер үй бүлөлүк кландык башкарууну орнотууга аракет кылат. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашев система өзгөрмөйүнчө жаңы кадрларда туугандарын кызматка кое берет. Бул адатка айланып баратат деп билдирди. Азыркы убакта эртеле биз билебиз да, жарым жыл мурун, бир жыл мурун биз билебиз. Кимиси депутат болот, кимиси президент болот. Анткени ак үйдөн айтып коюшат да, баланча деген депутат болот, баланча партия өтөт, анан баланча киши президент болот деп айтып коюшат. Ошо менен болуп эле акпай. Ошондой үчүн мына ушу шайлоону элдин эркине бериш керек. Эл каалаган кишини шайласын. Бул биринчиден. Бул жерден башкаруу системасын оңдош үчүн шайлоо системасын оңдош керек биринчичи. Мына бул биринчиси, экинчи кадам бул жанагы бийликтин элдин астындагы жоопкерчилигин көтөрүш керек. Элдин астындагы жоопкерчилигин алып келип коюш керек. Мына ушу эки элемент болгондо бизде кландык система деген жоголот. Жарандык активист Рита Карасартова өлкөнүн тагдыры тааныш билиштин колунда экенине мурда анча маани берген эмесмин. Бирок акыркы убактарда мындай көрүнүшкө коомчулук өзү дагы күбө болуп жатат. Демек азыр бийликти башкаруу жолу үй бүлөлүк кландык башкаруу десек болот дейт. Мага көбүнчөсү ушу партиялык мындай иштер жүрөт го деп ойлочумун да, бирок чын-чынына караганда жанагы кландык кайсы курулар ким менен, бул баланчанын кланы, бул түкүнчө деген аябай эле бизде Кыргызстанда өнүккөн. Мен буга чейин көңүл бурбаптырмын. Анан бийлик буга көңүл бурабы же көңүл бурбайбы деген суроого кантип бийлик көңүл бурсун, эгер бийлик ошол кландын аркасы менен бийликке келип бийликте жүрсө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бийлик дагы толук ошол кландык өнүгүүнү колдоп, жаманды болсо өзүбүздүн балабыз могу жерге жылып ушул жерде турсун,
прокуратурада да кишибиз керек болот, тиягыбызда дагы киши керек болот, эсеп палатада дагы, Финполдо дагы деп бүт ошол мындай чырмалышкан нерсенин баарын өз ара куруп алгандарын көрүп атабыз. Айрым саясат талдоочулар кландык башкарууну Кыргызстанда бул нерсе боло берет, болуп келген деп айтышууда. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев бардык президенттер дал ушул жол менен кызмат кылып келе жатышат. 2010-жылы төңкөрүштөн соң мүмкүнчүлүк бар эле үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы турууга. Бирок ошол мезгилде Өмүрбек Текебаев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө көп катачылыктарга жол берген дейт. Качан гана конституция кайрадан өзгөртүлгөндө бул кландык башкарууга каршы мыйзамдар жазылат. Муну Текебаевдин өзүнөн дагы сурап алгыла дейт. Үй бүлөлүк башкаруу ошо 93-жылдагы конституция негизделип башталып, үй бүлөлүк аскарат АСК башкарып кетти, анан кийин Бакиев, анан кийин баардыгы каалаганын жасашат президенттер. Ошол үчүн 10-жылы эл атайын революция жасап берсе, ошо жердеги убактылуу өкмөт ошодон пайдаланбай 100% президенттик кылбай, Текебаев атын парламенттик деп коюп, негизи президенттик болуп калбады. Бул алдамчылык болуп калды. 10-жылы бул конституция эч качан үй бүлөлүк каршы иштей албайт бул конституция. Аны Өмүрбек Черкешевичтен сурап алсаңар айтып берет. Кыргызстанда эксперттер 2005-жылы бийлик алмашууга алып келген март окуяларын, 2010-жылы болгон апрель окуяларын авторитардык бийликке каршы чыккан элдик көтөрүлүш деп айтышууда. Ошол авторитардык кландык башкаруунун баары бир максатка жетүүгө багытталган. Ал максат коррупция. Эгерде бийлик коррупцияга батып кетсе, анда баары бир башкаруу формасы жардам бербейт деп божомолдошууда. Ошондуктан айдоочулар, жан сакчылар, катчылар жана президентке жеке кызмат кылган башка адамдар кызматтык тепкичтен тез көтөрүлүп, бийликти бир уч колго алып иштеп келе жатышат. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.